табигый сулуумун. Конкурска негизинен 2020-жылдан баштап катышып баштадым. Бир 30га жакын, даже 30тан ашуун кыздар катышты. Ар кайсы мамлекеттерден, 20дан ашык мамлекеттерден келишти. Купальникчене дүйнө жүзүнө, Орто Азияга барып, жана подиумга басканга уруксат берет. Жолдошумда бир аз кыжаат болду, ойлонушуп. Кандай болот экен, эмне кылат экенсиң барып? Ал жакта мен жок, сен эмне кыласың деп. Еще купальникчен. Мен прям өзүмдүн каражатым менен учуп кеттим, ай болуп кеттим деп айта албайм, албетте. Дагы бир өзүмдү сынап көрөйүн деп Мисс Бишкекке катышканмын. Кийимди чыгарбай прям чамаданын ичине сактап отура бердим. Конкурска чейинче. Көрүнбөй. Менин күйөөм миллионер дейм. Мен сезим жакшы көрүм. Негизи турмушка чыккандан кийин өзүңө болгон сүйүү, өзүңө болгон кароо эки эсе күчөш керек экенин түшүндүм да. Бардык биздин катталышыбарга салам, бул Солото YouTube каналы. Ар тармактагы коноктор менен биз маектешип, сиздерге жакшы, пайдалуу маалыматтарды берүүгө аракет жасайбыз. Бул жолу дагы биздин Жылдыз тайм рубрикабыздын коногу жакында эле Орто Азия боюнча суулар сынагына катышып 3-орунду алып келген Алина айым бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Алгачта ушул атарды жолго каратып, алыска ош жергесинен келгениңизге чоң рахмат айтабыз. Жакында эле дал ушул суулар сынагына барып келдим деп калдыңыз. Бүгүн жалаң сулуулук дүйнөсүнө саякатка чыгалы. Андан сырткары кыздарга, айымдарга жакшы бир кеңештер менен бөлүшөлү. Алгач сиз менен жакындан таанышалы. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Менин атым Алина. 24 жаштамын. Ош шаарынан болом. Ошол. Жакшы, негизи эле азыркы учурда эмне менен элексиз? Анан суулар сынагына катышуу качандан башталды? Азыркы учурда ошол салон жаатында иштейм. Өзүмдүн жеке салонум бар. Ал жакта мен башкаруучу жана ошондой эле кирпик боюнча мастермин. Андан сырткары тойлордо чыгамын, ырдаймын. Ошол анан конкурска негизинен 2020-жылдан баштап катышып баштадым. Биринчи ошол Дива Кыргызстана деп Кыргызстан аралыгындагы конкурска катышканмын. Ал жактан негизи орун алган эмесмин. Кийинкисинде дагы бир өзүмдү сынап көрөйүн деп Мисс Бишкекке катышканмын. Анан кийин уже ошол Корея. Алгач ошол Корея жергесинде өткөн конкурс боюнча сүйлөшөлү. Андан кийин 24 жаштагы кыздын кантип өзүнүн жеке салону бар. Ушунча суулар сынагына катышууга эмне себеп болду деген суроолорго жооп алалы. Ал сынак кандай өттү? Корея жергесине бир саякатка барып келеличи. Канча адам катышты? Кореяга негизи катыша турган эле ой болгон эмес мендечи. Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана сайманы кошуңуз. Бир себептери болуп эле катышып калдым окшойт, ушу Кудай насип кылып. Вообще негизи Кореяны ойлогон дагы эмесмин. Жөн эле жаткан жерде катышып калды десем да болот да, бирок бир сезимдер болду катышып атканда. Ошончо алыс жерге баратканга жараша бир орунга илешип келейин, хотя бир нерсесин ала келейин депчи. Ошол ал жакта бир 30га жакын, даже 30тан ашуун кыздар катышты. Ар кайсы мамлекеттерден, 20дан ашык мамлекеттерден келишти. Кытай, Камбоджа дегендерден келишти. Башында Кореяга барганда ошол конкурстар көрөсүң го? Соперниктер. Башында ойлодум, чөтө азыраак даярданып калдым окшойт депчи. Аларды көрүп дагы даярданып, ал жактан өзчө сезимдер болуп. Ошол Кудай буйруп орунга илешип калдым. 3-орунга. Биринчи орунду ошол Кытай алды.
Өздөрү. Кытай алды. Корея экинчи орун алды. Үчүнчү бул Үчүнчү орунду Кыргызстан. Кыргызстан алды. Сонун. Ойлогон жерден катышып калдым деп калдыңыз, бирок андай чоң конкурска катышуу үчүн дагы адамдагы бардык жактан муктаждыктар болбошу керек. Албетте бул көпчүлүк сулуу айымдар менен маектешип калганда көптөгөн сынактарга катышууга мүмкүнчүлүгүм бар, бирок каражат жагынан көбүрөөк маселе жаралат дейт. Сизде бул маселе болгон жокпу? Мен прямо өзүмдүн каражатым менен учуп кеттим, ай болуп кеттим деп айта албайм, албетте. Анткени мен турмуштамын. Менин жолдошум бар. Кудай берген жакшы бир уулум бар. Кайын журттар менен чогуу турабыз биз. Албетте баратканда аябай ошол өзүм биринчи ойлондум. Жакшылап сага ойлон деп убакыт берди мага атайын. Бирчиме ойлонуп көр, анан жообун айт. Мен айттым жолдошум менен үй бүлөм менен сүйлөшөйүн, анан кабарын берем. Ошол өзүм дагы кошумча жумуштарды аткарган үчүн отклад деп коет го, акча бөлүп койгон. Ошондой акчаны эсептедим, жетпейт, ойлондум да. Как обычно эле каражат жагында проблема болот, конечно. Ошол анан жолдошум менен сүйлөштүм биринчи орунда. Анткени менин бар жогум ошол кыла турган, чече турган дагы жолдошум. Ошол жолдошум менен сүйлөштүм. Кайын журту менен сүйлөштүм. Алар башында эми ойлонушту кандай болот экен деп. Ошол жолдошумда бир аз кыжаат болду ойлонушуп. Кандай болот экен, эмне кылат экенсиң барып? Ал жакта мен жок, сен эмне кыласың деп. Еще купальникчен. Мындай кызгануулар дагы болуп атты. Анан бирок ошол кайын журтум дагы өзүм үй бүлөм дагы өзүнүн батасын берип, катышып көр, балким багыңдар. Балким жакшы ийгиликтерди алып келесиң. Деп ошол жолдошум да анан ойлонуп макулдугун берди. Жолдошум да түздөн түз жардамын берди дегендей. Ошентип барып калдык. Мисалы үчүн көпчүлүк мырзалар азыр эми кийимчен жүрсөң деле, эч жака чыкпасаң деле кызганып жатып калгандар көп эмеспи? Аякка барба, биякка барба, тиги менен сүйлөшпө дегендер. Бирок кандай эле айымдардын жолдоштору да ушу купальникчен дүйнө жүзүнө, Орто Азияга барып, жана подиумга басканга уруксат берет. Аны кантип көндүрүш керек негизи эле? Же өзү дагы ушул чыгармачылык чөйрөдөнбү? Жок, чыгармачылык чөйрөдөн алыс эле. Ал жактан мындай таанышы деле жок да. Болгону мага ишенди окшойт. Билбейм. Башка жооп деле таба албайм. Анан ашыкча деле көндүргөнгө деле аракет кылган жокмун негизи. Бир эки жолу айтып көрдүм. Үйдөгүлөр менен сүйлөштүм, ошол менен эле чечилди. Ошол ойлойм, мага эле көбүрөөк ишенет го деп. Демек биринчи ишенич болсо, анан башкасы баардыгы болот. Ал жака баргандан кийин эми биз жакшы билебиз, Кореянын кыздары кандай татынакка келишет. Биздин кыргыз кыздарына эч ким жетпейт дечи, бирок баары бир деле өнүккөн өлкөлөрдүн бири десек дагы жаңылышпайбыз. Көбүнчөсү кайсыл тараптын кыздарынан корктуңуз? Чынын айтсам, башында эч нерсени ойлонгон жокмун баргандан кийинчи. Билбейм, просто мындай эс алуу болду мага. Башында ойлонгон жокмун, кийин башында конкурсанттардын бир 3-4 менен эле тааныштык. Андан кийин уже конкурска жакын бир күн калганда анан общий тааныштык да. Бир эки соперницалар болду. Карап, кандай болот экен, алардын кийими кандай, менин кийимим кандай деп. Кийимди чыгарбай прям чамаданын ичине сактап отура берди. Конкурска чейинчи. Көрүнбөй бири-бириңер. Көрүнбөй. Мен негизи көрсөткүм келген жок. Башында менин формама кызыккандар аябай көп болду да. Кандай көйнөк алып келдиң? Именно национальный формагачы. Кыргызстандын формасын аябай кызыгышты. Кандай сеники деп сурай беришти. Мен ушундай ак деп жооп бердим, болду. Но конкурс күнү кийип чыктым. Мен национальный формам аябай өзүмдүн кол менен тигилген көйнөк болчу да. Ар бир мончоктондон беричи. Ошого конкурс күнү жүдөө аны өзүм үтүктө. Ал жака да үтүктөрдөн бери ала баргам да. Кокус ал жакта болбой калат депчи. Ошол формама кызыккандар көп болду. Андан кийин кийип чыкканда дагы аябай кызыгышты. Таштарына, ошол Канча сомдук баш кийим шөкүлөлөрүнө. Негизи ал $700-800 турат. Общий бүтүшү.
Демек өзүн өзү актаган экен да буюрса. Буюрса. Жакшы. Мисалы үчүн ошол деги эле суулар сынагы аябай көп өтөт эмеспи Кыргызстанда? Мисалы үчүн апаларыбыздын арасында өтөт, жаштардын арасында, орто курактагыларда. Мисалы үчүн канчалык деңгээлде Кыргызстанда суулар сынагы өнүгүп атат сиздин көз караш боюнча? Башка мамлекеттин кыздарына тең келе алабы? Мен негизи эле ушул убакка чейин 4 жыл катышып калдым. 4 жылдан бери байкаган нерсе мен жылдан жылга өнүгүп атабыз. Бирок ошол конкурска барган кезде деги эле Корея, Кытай мамлекетиндердин өнүккөнүн жакшы эле байкадык эмичи. Бизде негизи суулук жаатында анчалык деңгээлде көз караш болбосо дагы эми ошол нерсе көнүп атат окшойбуз. Акырындап. Биз барганда биз эми өзүбүздүн формабызды өзүбүз таскайт этип алып барып, өзүбүз үтүк табышып жүрдүк да. Ал жактан именно мен байкаганым ошол Корея, Кытай мамлекетинен келгендердики. Атайын менеджерлери менен көйнөктөрүн өздөрү тизип алып келишип, өздөрү даярдап беришип, анан даярдаган мейли кийиндиришипчи, монтип даярдашат да. Биз болсо шаш өзүбүз кийинип, чечинип жүрөбүз. Ал жерде бардак ызычы болупчу. Негизи андай конкурстарда именно чет мамлекетте болгон үчүн жандай кыжаат болосуң, көп кыжаат болосуң. Аз келгенсиз көйнөктөрдү ошентип шашылып, титиреп калтырап кийесиң да, эптеп жакшы көрдү албайдычы. Ошондой айырмачылыктан көрдүм негизи. Мындай карап бизде дагы ушундай деңгээлдерге жететтирбиз бир күн депчи. Жана өзүбүздүн личный менеджерибиз менен келип кийимибиз баарын даярдап, кийдирип, сен жөн эле кукладай болуп туруп берсең, монтип сени кийиндиришесиң деп. Болот ошондой кездерде. Мындай башкача болосуң да, баары бирчи. Биз менен чогуу да ошол мени сууланткан дагы айым бар да. Азур Насирдинова деген. Ал менен негизи тааныш эмес болчу, ошол жактан барып таанышып калдык. Ошол менин жеке визажым болуп барды. Негизи ал хотя бы ошол дагы мага шерик болуп, мен сууланып барганына да сүйүнөм. Жалгыз барып калсам эмне болот депчи. Анан негизи ашыкча боенгонду жактырбайм. Анткени ашыкча боенуп алсам, мен өзүмдү өзүм эмес, телефонумда мени тааныбай калат да, чынын айткандачы. Анан Face ID ачпай калат. Ошол конкурстарга аябай көп катышышат, көп жакшы жыйынтык менен келгендер болот. Бирок айтып калышат, бизде спортчулар деле аябай баалап, барктап, кызыл килем төшөп тосуп алышат, бирок сулуулук дүйнөсүнөн жеңип келгендерди, билим тарабынан жеңип келгендерди анчалык деңгээлде сыйлашпайт, сыйлык беришпейт депчи. Андай учурда только жакындарыбыз сыйлайт. Анда дагы колунан бош болсо сыйлашат барып. Тамашайм. Ал жактан кандай десем, башында эми ошол Айсулуу Тыныбекова дагы чыгып, ушул эфирлерде интервьюларын берген учурда дагы көрөт элек го, башында алаларды деле сыйлачу эмес да. Эч кандай тосуп алып, эч кандай нерсе болчу эмес. Арадан канча бир топ жыл өткөндөн кийин баалап башташты окшойт деп ойлойм да. Балким бул нерсенин дагы али убакыты келе элек. Балким суулук жаатында дагы көтөрмөлөгөн балким бир жыл келет. Бир адам көтөрөт. Балким ошону дагы баалап сыйлап калышат. Негизи ал конкурстарга баратканда мен именно мени прям вау деп тосуп алсын, мен укмуш болуп кетейин деп негизи андай ойдо деле барган эмесмин. Көбүнчөсү башында суулук сынакка катышканда мен бир гана өзүмдү сыначумун да. Кандай деңгээлде чыга алам, кандай деңгээлде өзүмдү алып бара алам. Ошол основном өзүм боюнча. Анан бул эми Кыргызстан ичинде анча билинбейт экен. Но чет жакка чыккандан кийин уже мен Кыргызстандын атынан чет жакка чыгып атам деген уже башкача жоопкерчилик алат экенсиң да. Анан ал жактан орун алып калсаң вообще. Мен азыр мен мисалы Орто Азия боюнча катышып атсам, дүйнөлүк деңгээлдеги чыккан кыздар бар. Ошо спорт жаатында, башка жаатында делечи. Алардын сезимин мен азыр айтып бере албайм да. Жаман сезим жөндөсүлөрдүк го. Мен сезимди жакшы көрөм. Ошол алардын дагы сезим аябай башкача болсо керек. Муну жон терisi менен сезген адам гана билсе керек да. Мисалы үчүн менде мындай суроо да, ушул турмушка чыктыңыз, бардыгы бар, Кудайга шүгүр, бала бар, жолдош бар, өзүң жеке ишканаң бар. Анан ушул суулук сынагына катышам 4 жыл бар болуп,
эмне пайда табасыз, эмне аласыз? Буну сиз эле эмес, мага көп айтат. Сага эмне пайда? Ошо, эмне пайда? Убактыңды кетиресиң, нервиңди кетиресиң депчи. Ооба. Билбейм, негизи ушул жаат мага жагат окшойт да. Менин мисалы хоббим, мен көбүнчөсү мындай шоу чөйрөсүн жакшы көрөт экенмин да. Өзүмдү элдин алдында, сахнада депчи, подиумда баскандар деп. Негизи кыздар негизи эле сулуулукка жакын болот го. Ооба. Ошого балким өзүмдү дагы көбүрөөк сулуу болуп кететирмин, балким көбүрөөк башкача болуп кететирмин дейттирмин, билбейм, айта албайм ал жагын. Но көбүнчөсү ошол өзүмдү сынаганга аракет кылам. Ошол адреналин болобу, билбейм өзүмчү. Менин билишим боюнча көпчүлүк айтып калышат, азыр сулуулук сынактарына катышкандардын табигый сулуулугуна эмес эле чөнтөгүнүн сулуулугуна карап эле биринчи орундуктарды алып алышат деп. Менин күйөөм миллионер дейм. Эми айта албайм анычы, мындай прям только сулукка карайт же только акчага карайт депчи. Балким эки жакка тең карайттыр. Балким акчасына деле карайттыр. Ал жагын эми айта албаган үчүн. Мен эми өзүмдү лично айтсам, билбейм. Кудай ушул ордун насип кылдыбы. Но мен өзүмдү табигый сулуумун деп эсептейм. Анткени жандай деп калды го, азыр жандай хиттер чыгып атат го. Без уколов дегендерчи, без проколов дегендер. Ошол сыяктуу эле бардыгы өзүмдүкү. Эчтерим эч кандай жасалма эмес. Табигый сулуумун. Жөн эле сулуулукту айылда жолума тагып алып эле жүрө бербей, бирото Орто Азия боюнча да көрсөтөйүн дедим. Ошол өзүмдүн сулуулугумду көрсөткүм келди. Демек, эч кандай пластикалык операция жана башка кошумча нерселер жок. Жок. Кирпиктен башка. Ооба, кирпик бар эми. Азыр эми кирпиксиз жүргөн кыздар аябай эле аз болуп калды окшойт. Мындай экөөнүн бирөөсүн эле көрөсүн, кирпик мененчи, хотя бы кирпик болсун депчи. Эми кирпик деген нерсе деле жакшы экен. Биз мисалы азыр айылда жашайбыз да. Айылда кадимкидей эле келиндик кызматты аткарып, башыма жоолук салып, халат кийип, хотя бы эртең менен макияж кыла албайм, но кирпигим менен сулуу болуп турам. Мисалы үчүн айылдамын деп калган кайнене кайнатанын колундасыңар. Алардын көз карашы кандай? Анткени биз эми кечирип коебуз, бирок ошто эле мындай келиндерге көбүрөөк басым жасалып, таң эрте туруп эшик шыпырып, көбүнчөсү үй кызматында деп ойлоп алабыз да. Кайнене кайната деген мындай каршы чыкпайбы? Кызым, жөн эле жүрсөңчү, жана деп чыкпай эле койсоң, жай жылаңач болуп деп. Ал ойлорду негизи мындай отуруп, сүйлөшпөп турбуз деле да. Но мен всегда сахнага чыганбы, элдин алдына чыганбы, бирок ачык-ачык кийине албайм. Табиятыман эле. Болушунча скромно, ушундай стильно кийингенди жакшы көрөм. Анан балким ошо ачык-ачык кийинбеген үчүн дагы көп маани беришпейби. Но ал жаатыма алар эч кандай каршылык билдирген эмес. Эми элдин айтуусу боюнча ошто таң эрте турат дегендей да эртең менен тура албайм. Аз кайненем да көрүп атса керек дейм. Эртең менен чындап тура албайм. Эми 9-10 турушу мүмкүн. Ошондойбуз. Эшикти шыпырабыз, колдон келишинче. Кээде бала менен болуп шыпыра албай калам, кээде шыпырам, бирок дайыма тазалаганга аракет кылам. Анан кайнене кайнатамдын көңүлүнөн чыкканга, билбейм, эми Кудай берген кайнене кайната туш келип калды окшойт магачы. Жана элдер мактанат го. Менин кайненемде эч ким жок депчи. Ааламда бир менде депчи. Мен ойлойм, менде дагы бар андай кайненечи. Потому что всегда колдойт. Кандай десем да түшүнөт, өзүнүн кеп кеңешин айтат, отуруп, жандай урушуп эмес, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп отуруп, чай үстүндө сүйлөшүп отурабыз да. Анан ошентип эле жылуу, жумшак жабылып кетет. Көп темаларчы. Ошол мени колдогондоруна да рахмат айтам аларга. Эч кандай каршылык билдирген эмес ушул убакка чейин. Сен ырдаба, тигинтпе депчи. Наоборот, колдойт. Мен мисалы бул жака мен Бишкекке барышым керек болуп атат. Мен барып келейин иштер менен.
десем дагы ошол өздөрүнүн батасын беришип жакшынан узатышып келишти. Негизи эле кайната кайнене жолдош тарабынан баардыгы жолуңуз болуп туруп, бирок 24 жашта болсоңуз дагы азыркы учурда сулуулук дүйнөсүндө тактап айтканда салон иштедиңиз. Бирок жогорку билимиңиз барбы? Андан сырткары ырдайм деп калдыңыз, ыр жагытында, вокал жагынан сабак алгансызбы? Ушул боюнча дагы мага көп берилчү суроолор да. Кандай кантип деп. Билимим бар. Билимим укмуш жогору деп айта албайм. Орто. Негизги билимим ошол медсестра. Медайым окуусун бүтүргөнмүн. Андан дипломум бар, кызыл диплом алгам. Андан сырткары ошол повар кондитер боюнча билим алганмын. Тоже 1 жыл окуп. Андан да дипломум бар. Атайын ошол өзүм үчүн, үй-бүлөм үчүн керек деп окуганмын. А бул именно вокал боюнча, ырдоо боюнча ал жактан эч кандай билимим жок. Аны просто мен өзүм жакшы көрөм. Ошол үчүн эле. Анан как хобби деп коебу, ошол сыяктуу эле кетет. Анан салон жаатында тоже окуганмын. Ошол Москва шаарына барып, атайын кирпик мастер болуп окуп, анан ошону Ош шаарына улантканмын. Башында эми обычный эле мастер болуп эле иштеп жүргөм. Башында ошол бирөөнүн колдорунда иштеп, кийин анан акырындап өзүм чака место ачып, аны чоңойтуп. Азыр ошол салон менен күн. Азыр эми баягы билими жок болсо деле, билими бар болсо деле микрофон кармап менерчимин дегендер көбөйүп кетти. Билим алайын деген ниет барбы мындай вокал жагынан барып деле? Билимдүүлөрдүн астында ырдагандан деле ыңгайсыз болсоң керек. Негизи билим кайсыл жаат болбосун керек экен да. Бардык жаат үйрөнгөнчө. Мен негизи окуганды жакшы көрөм. Мындай убакыт болсо, кенен өзүң состояние ошол нерсеге жетсе, окуй беришиң керек да. Окугандан тажаган эмесмин. Дагы деле окугум келет. Азыр эми балам бар. Ал дагы эми 1-ге чыкты. Ошого убакыт азыр аз мендечи. Анткени айылда турабыз, бала карайбыз, үй, тиричилик. Кээде эле ушундай убакыттар болуп калбаса, бош. Ата основном ошол бош эмес болуп калабыз постоянночи. Но вокал боюнча сабакты алгым келет. Буйруса алдыда. Алыш керек. Буйруса обязательно. Анткени баары билинет деңгээли. Ким кандай ырдайт, кандай болот. Мен мисалы өзүмдүн тилимде түшүнсөм, именно билими бар адамдардын түшүнүгү менен башкача болот да. Ошого именно биздин түшүнүктөрүбүз, деңгээлдерибиз бирдей болушу менен окушум керек. Сөзсүз түрдө билимдүү дүйнө жараткайт, сөзсүз түрдө билим алыш керек. Анан балам бар деп коюңар, бирок биздер көрүп албай бир чети жакшы баа берип атам. Анткени балалуу болгондон кийин эле айымдар аябай өзүн таштап салышат го, мындай чоңоюшуп эле, эчтекеге өзүн карашпай эле, бирдекеси эле мен бала менен үйдөмүн деп элечи. Деги эле бузулукту сактап калыш эмнеден болот? Өзүнө өзү карап жүрүү. Бул менин гениме окшойт. Негизи көп угам мен андай сөздөрдү. Ушундай өзүн таштап салат, же болбосо менде убакыт жок, болбойт депчи. Каранбай калышат, Эми айылда жүргөндө тем более зачем бизге депчи, өзүбүздү карап деп. Но баардык нерсе айылдан башталат деген чын экен. Баардык нерсе айылдан башталат. Айылдан башташ керек экен. Мен ошол айылда жүрсөм дагы татнаа болуп жүргөнү жакшы көрөм. Үйдө дагы. Хотя бы ошол кирпигимди жасап турайын, 1 айда 1 жолу болсо дагы депчи. Негизи турмушка чыккандан кийин өзүңө болгон сүйүү, өзүңө болгон кароо 2 эсе күчөш керек экен түшүндүм да. Кыз кезиңдеги башка, андан кийин уже 2 эсе уже өзүңө көп кылышың керек экен да. Вниманияны, сулуулукту. Мен ошол өзүмө караганга аракет кылам всегда. Жолдошум миллионер деп жогоруда баса белгилеп калдыңыз. Миллионер жолдошуңуз эми алдыда дагы кандай сынактарга катыштырам, дүйнө сулуулук сынагы болсо, балким ал жака жөнөтөм дегендер болуп атабы? Азыркы учурда
андай деле прям план боло элек. Бирок балким катышам десем чыгынып калаттырбыз, аракет кылып калаттырбыз. Мен ойлойм ошол могул Кореяга барганымда өзүм үчүн дагы, үй бүлөм үчүн деле орунга илешип келгеним өзүнчө бир сыймык болду үйдөгүлөргө дагы. Анткени ал жакта негизи эң башкы байге топ 3кө кирген кыздарга гана берилчү. 3 гана кызга, 3 орунга. Ошо башкы байге бул албетте короналар берилди, өзүнүн уровенине жараша. Андан сырткары нефрит таштан мончоктор берилди, именно украшение, ожерелье болот го. Ручная работа деп аябай кымбат баалуу таш. Негизи анын баасы деле $5000 жогору болот экен. Ошол негизи ошол нефрит ташты мен утушум керек деген деле ой болгон эмес, но коронаны алыш керек деген ой болгон. Ошол аларды көтөрүп келгенде дагы алар дагы аябай сыймыктанышты. Мен көп эле байкап жүрөм. Бир жылда Кыргызстанда жалпы бир 5-6 жолу сулуулук сынагы өтөт. Кыялдар буйруса орундалды. Ал эми Кыргызстанда болгондо кандай конкурска катышкыңыз келет? Балким Рыскүл эжекебиз тарабынан сунуштар түшүп атат. Бир эшик ачылса, башка эшиктер да ачыла берет го, биринин артынан бири ийгиликтер жылмайыпчы. Көбүнчөсү ошол сынактарга катышканда бир эле корона ошол эмес, анан сырткарыда ошол сиз айткан мамиле, эшиктер дегендей, ошол жааттар дагы мага аябай жагат. Конкурстун именно жакшы жактары. Буюрса дагы алдыда пландар бар. Ошол конкурстарга катыш деп чакырып атышат. Обязательно. Андан сырткары ошо 1-2 жолу сулуулук сынактарына жюри составына да отурганмын. Андай негизи пригласительдер көп эле болот. Убактыма жараша барганга аракет кылам, ошол нерсеге жол ачканга аракет кылам. Күйөөмөн үйдөгүлөрдөн суранганга аракет кылам. Эми Орто Азия боюнча барсам, балким эгерде менин ушул туруш турпатым дүйнөлүк деңгээлге туура келсе, ал жака да барганга макулмун да негизи. Ошол. Жакшы. Мисалы үчүн турмушка чыга элек кыздар көбүнчөсү минте ойлойбуз да, ошо күйөөгө чыксам эле 4 тарабым тең жабылып, 4 дубалдын ортосунда эле калып калам. Ишим дагы токтойт, дос курбу деген баары токтоп калат депчи. Сизде да ушундай коркунуч болду беле? Баардык нерсем жабылып, токтоп калат го, мен болду конкурстарга катышпай калам го деген нерселер. Ал нерсе менден эмес, үйдөгүлөрдөн көп коркунуч болду. Анткени мен алардын көзүнө всегда эрке, каалаганымды кылган, кайсы жакта жүрсөм өзүм билем деген кыз болуп чоңойдум да. Алар көп ойлонушту мага караганда. Кызым, сен турмушка чыксаң кандай болот экенсиң, ушул айылда бир тоого чыгып калсаң кандай болосуң депчи. Жайлоодо боздун астында отурасың депчи. Анан билбейм, мен ошол күйөөмдү көбүрөөк сүйдүмбү? Эч ойлонгон жокмун. Ага турмушка чыксам мен жайлоодо деле жашай берем депчи. Башында ошондой ойлор болду. Үйдөгүлөр көбүрөөк кыжалат болуп, мени берип атканда дагы алар кайра айтышты да, сен айылда жашайт экенсиң, эртең барып кандай болот депчи. Билбейм, ошондой болот, кандай болсо ошондой болот да. Мен ойлойм, что бул нерсе биздин өзүбүздүн ички оюбуздан, ички сезим туюмубуздан. Биз кандай ойлосок ошондой болот окшойт да. Мен болушунча позитивдүү жактан ойлондум. Айылга барсам сонун болот депчи. Уйсаап көрөмбү? Саман түшүрүп көрөм депчи. Позитивдүү жактан ойлондум, анткени ал нерсе мага такыр эле башкача өрө болду да. Мен эч качан мындай уйду саап көргөн эмесмин, уйду көргөн эмесмин да. Айылда жашаган эмесмин, билбейм эч нерсеничи. Ошого мага ошол нерсе кызык болду окшойт. Мен барсам бүт нерсе кыла калам депчи. Азыр деле ошол аракет кылам болушунча. Но мага айыл деле жагат. Анткени бүт шарт бар, түзүп койгон. Ошол айылдарда азыр
өнүккөн заман болуп калды го, бүт нерсени даяр кылып калды. Ооба. Даже душ туалеттен бери ичине киргизип полный. Всегда мурункудай арка жуубайсың, ысык суу, муздак суу дегендер чыгат. Элдер ойлойт, айылга тийсем эле болду, мен арыктан суу ташып ичем депчи. Жок, андай эмес, азыр заман өнүгүп атат. Мен турмушка чыксам эле отуруп калам деген ой болбош керек. Мен эч качан андай ойлогон эмесмин. Демек ойду тазартыш керек. Ооба, ойду тазартыш керек деп ойлойм. Сонун. Суроолордун акыркысы болсо дал ушул мен суулар сынагына катышат элем, дүйнө суулугуна, Орто Азияда болгон суулук сынагына катышып өзүмдү суулардын арасында сынап көргүм келет деген жаш кыздарга кандай кеңеш бересиз? Эң биринчиден өзүнө болгон ишеним болсун. Сулуу эмес айым жок, сулуу эмес кыз жок. Баардыгыбыз сулуубуз, баардыгыбыз өзүнчө бир сулуубуз. Мен байкайм, көп мындай кыздар өзүнүн самооценкасын түшүрүп алышкан да. Аны көрсөң өзүнчө бир укмуш кыз да, бирокчу сыртынан караганда, но өзүнүн ички дүйнөсүн ал өзүн түшүрүп салган да. Мен сулуу эмесмин, мен мондоймун, мага могул жарашпайт, тиги жарашпайт депчи. Ошондой кыздарга айтар элем, жараштырып кийген бул өзүбүзбүз. Жараштырып боёнгон өзүбүзбүз. Бизге кандай жагат, кандай кийинишибиз керек, кандай боюнушубуз керек, бул өзүбүздүн ишибиз. Ошого өзүбүзгө болгон ишеничти эч качан түшүрбөйлү деп айтмакмын. Любой жака барганда өзүнө болгон ишеними жогору болсо, алдыга жылат. Канчалык өзүн түшүргөн сайын ошондой түшөт го деп ойлойм. Ошол катышам дегендерге, барам дегендерге эч качан коркпосун. Көбүнчөсү айтат экен, мен тиги Кореяга алып берсе, мен сатып берет ал жактан депчи. Же болбосо ошол адамдардын ою ушундай экен да. Кинолорду көбүрөөк көрүшкөн да. Ошондой экен да. Мени барышканда мени дагы айтышты да. Сен деген Кореяга кетип атасың, балким сен ал жактан бир кытайларга же кореецтерге сатып берет депчи. Мен айтам, койгулачы, какта нерсе айтпагыла. Балким сатып берет сени деп ушинчет да. Көп ону сомнение болушту. Баратканда, тем более кыз бала да. Кыз баланы биздин эл прям аярлап карашат да. Биздин жакшы жери ошол да. Бизде кыз аябай баркташып, карашып, 9-дан кийин чыкпа, 8-ден кийин чыкпа дегендер көп болот. Тем более башка мамлекетке кетип атканыңда айтат экен да, сени балким сатып берет. Эмне кыласың депчи. Ал жакта эч кимди билбейсиң, эч кимиң жок депчи. Ошол коркпош керек. Ошол организаторлорго, чакырып аткан адамдарга ишенип, болушунча позитивдүү ойлоп, мен сатып берет эмес, мен барып нормально бир жогорку бийликтерге жетип келем мен депчи, багындырып келем мен Кореяны деп барыш керек. Ошого жашар результат болот. Сонун. Алина, чоң рахмат. Негизи эле алтындай убакытты бөлүп, атартып, жол карытып, Ош чергесинен келип бергениңизге, жакындарга, эң мыкты кайненеге, үйдөйлөргө салам айта барыңыз. Алгач сизди колдогон, коштогон, дайыма колдоо көрсөткөн жакындарга ыраазычылык билдирип, анан маегибизди жыйынтыктайлы. Эң башкысы эле менин ошол кайын журтума, кайнене кайнатама, жана бир туугандарыма, ата-энеме аябай чоң ыраазычылык билдирем. Ар дайым мага ишенип, колдоп, коштоп, кандай учур болбосун дагы бара бер, кыла бер, биз сенин артыңдабыз деп тоодой болуп артымда тургандарына аябай кубанычтамын. Андан сырткары ошол эң башкысы эле менин жолдошума, мен сизди аябай сүйөм, мен сизди жакшы көрөм. Кандай учур болбосун дагы бара бер, я все решу деп алдында туруп бергениңизге, ошол баарына чоң ыраазычылык келтирем. Жана ошондой эле мени колдоп жаткан, менин өзүмдүн аз болсо дагы күйөрмандарыма, буйрукса көбөйө турган адамдарыма чоң рахмат.